Erkek kişinin emne üçün işleri жүрүшпөйт, emne üçün проблема üstüne проблема, эмне үчүн көйгөй маселесине көйгөй, эмне иштери жакшы болбойт. Бардык китептерди караңыз. Ал христиан дини болсун, католик болсун, буддизм болсун, ислам болсун, бардык диндерди караңыз. Тарыхый китептерди караңыз. Көп ийгиликке чогууга чыккандарды артында өтө сонун дух берип, мен сизге ишенем, колуңуздан келет деп туруп аял киши турат. Ооба, үйлөнбөй туруп чогууга чыккандар дагы бар. Кээ бир учурда аял турмушка чыгат, ар дайым башыңды чагат деген маселелер дагы бар. Ушундай аялдар дагы жок эмес, Кудай сактасын мындан. Бирок аялды көз жашы акса, мазлум болсо, аял киши код болсо, сиздин ишиңиз жүрүшпөйт. Үйүңүздө ошондуктан аял кишиге маани бериңиз, аялыңызга, жубайыңызга маани бериңиз, урматтуу мекендешим. Бирок нәфс калуу деген нерсе көп нерсеге түртүп коюшу мүмкүн. Эгерде өзүңүз туура болбосоңуз, сырттан эми рызыкты сиз алып келесиз да үйгө, аял киши үйдө отурат. Акыретте дагы азабы сизге күчтүү катуу тийип калышы мүмкүн. Кыяматта бекерге аял эркектен, эркек баласынан качат деп айтылбайт. Себеби ошол жерде решающий место, ошол жер чечиле турган орун. Аялды ыйлатпаш керек. Ишим жакшы болсун десеңиз, жубайыңызды ыйлатпаңыз. Андан кийин ооба, үйлөнбөгөн бойдоктор бар. Билесизби, жашоого кызыгыш кетип калат. Көздөрүң караңгылаша баштайт. Эч бир нерсе кылгың келбей калат. Настроениең нөлгө түшүп калат. Качан десең, өзүң кандырган учуруңда. Колуңду никелеп алгандар бар. Кумарын колу менен кандырат, нажасын чыгарат. Жашоого кызыгышы, максат болбойт, жалкоолук пайда болот, каалаган нерсесин көрөт, каалаган нерсесин бөкүтүп жейт, ошо жештен башталат баардык нерсе. Көп жегенден кийин уйку келет, уктап сонун болуп тойго калгандан кийин эми деп шайтандап аяка түртөт, бияка түртөт, кыздарга бар дейт. Жешти азыраак жеш керек ошондуктан. Жештен башталат экен. Андан кийин арамдан болгон кумарлардан бардыгынан кач. Алардан сактан. Бул иштериңде жүрүшпөсүнө себепчи болот. Күнөөнү токтот. Эмне маселе болбосун, башыңа проблема болуп, доңк этип эртең тиет. Бул эмнени себебинен десеңиз, ал күнөөнүн себебинен. Күнөөнү токтот, урматтуу мекендешим. Күнөө ушундай жаман нерсе. Акырын жеп кетет. Узун шлянка болсо, тиштап коет, кете бересиң. Алдыга кете бересиң. Бир күн ошо шлянка тартылат, мойнуңду үзүп кеткенин билбей каласың да. Ошондой экен, бул нерседен этият бол. Арамдан тыйыл, күнөөдөн тыйыл, сабыр кыл. Ашча ойлонуп жүрө бербе. Муну кандай болот экен, аягы кандай болот? Аягын ойлогон баатыр болбойт. Аягын ойлоба.